Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды ulantуудabыз. Өткөн темабызда Hajr kitabini бүтүп, Кудайым буйруса Iqror kitabine жетtik. Жараткан Аллахым бул китепти дагы толук түшүнүп, жашообузга сиңирип, башкаларга дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабул Иqrori. Бул китеп Иqror тууралуу дейт. Башка китептер сыяктуу эле Иqror деген сөздүн дагы өзүнүн лексикалык жана терминологиялык мааниси бар. Иqror деген сөздүн лексикалык мааниси бул исбат кылуу деген сөз. Исбат, ал-иqror фил-луга ал-исбат. Исбат дегени бир нерсени ырастоо, бекитүү, далилдөө деген маанилерди туюнтат. Ал эми шариаттагы мааниси бир кишинин башка бирөөгөн карыздар экендигин кабар берүүсү дейт. Эгерде мисалга мен Айдар шейхтен карыздар боло турган болсом, мына ошону келип мойнума алып, мен Айдар шейхтен карыздармын деп айтсам, мына ошо кабар берүүмдө эмне деп аталат экен? Ихбар деп аталат. Иqrorдун дагы рүкүн жана шарттары бар. Ички жана не экен? Сырткы фарздары бар дейли. Мунун рүкүнү лифланин алайя каза деп айтуусу. Bir kişinin men palançıdan mına uşunca som karızdarmın, palançıga uşunca som beresemin dep aytuusunu bunu rükünü dep koyat. Iqrordun rükünü dep koyat. Alemi şartları tuuralı söz kılsak, demek talassız şartlar ökö. Biri akıl, ekinci balagatka jetken boluu. Mına oşonduktan egerde akıldı östü emez, jindi adam, je balagatka jete elek adam bir nerseni moynuna alsa, al durus bolboyt deydi. Al эми азаттык тууралуу сөз кылсак, азаттык дейт, кээ бир нерселерде шарт болот, кээ бир нерселерде шарт эмес. Мына ошондуктан эгерде кул бирөөдөн башка махжур кул, соода сатык кылуудан тыйылган, кожоюну ага соода сатык кылууга уруксат берген эмес кул, эгерде мен паланчыдан карыздармын деп айтса, ал кожоюнун акысына өтпөйт. Мындайча айтканда кожоюну төлө бербейт. Тескерисинче ал күтүлөт. Качан жанагы кул азат болсо, анан кул өзү төлө берет. Ал эми эгерде кул мен паланчы түкүнчүнү өлтүргөнмүн десе, анда өч алуу не болбойт? Дароо эски иш жүзүнө ашырылат, өч алынат. Муну кечиктирүүдүн неси жок, кажети жок дейт. Азат болгонго чейин кечиктирүүнүн кажети жок дейт. Жана ошол шарттардын бири, жанагы моюнга алган адам өз эрки менен моюнга алыш керек. Öz erki менен. Мына ошондуктан мажбурланып, эгерде мойнуна бычак такап, жанын кыябыз же башка нерселер менен коркутуп моюнга алдырышса, бул моюнга алгандыгы моюнга алуу болуп эсептелбейт. Шариатта өз эрки менен эмне кылыш керек экен адам баласы? Өз ыктыяры менен, ыраазычылыгы менен моюнга алыш керек. Ошондо гана моюндаганы моюндоо болуп эсептелет. Эми урматтуу окуучулар, китептин сүйлөмүнө кайра кайталы. إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما. Эгерде азат, балагатка жеткен акылдуу адам бирөөнүн башка бирөөнүн мойнунда акысы бар экендигин моюндаса, анын моюнга алгандыгы эмне болот? Мойнуга жүктөлөт, милдет болот. Моюнга алган нерсеси, жанагы карызы белгилүү болсун же белгисиз болсун, маалым болсун же маалым эмес болсун, айырмасы жок. Сүйлөмгө жакшы назар салып карасаңыздар, эң биринчи эмне деди? Иза акаррал хур, эгерде азат адам моюнга алса деп жатат. Ошондуктан жокоруда эмне дедик биз? Эгерде кул моюнга алган болсо, анда дароо аны төлөп берүү моюнга милдет эмес, ал азат болгондон кийин анан милдет болот. Себеби дароо төлөп берсе, ал кожоюну зыян тартып калган болот. Экинчи эмне деди? Ал-балигу, ал-акил,
балагатка жеткен акылдуу мойнуга алсын деди. Мына ошондуктан эмне дейбиз? Жаш бала жиндилердин мойнуга алгандыктары эмес, алар жоопкерчиликтүү болбогондуктан, аларга шарият өкүмдөрү жүктөлгөн болбогондуктан эмне экен? Мындайча айтканда жарамдуу боло элек болгондуктарынан шарият өкүмдөрүн аткарууга алардын моюнга алгандыктары эмне эмес, дурус болбой калат. Болгону эгерде жаш бала эгерде атасы тарабынан, валиси тарабынан уруксат берилген, мындайча айтканда бир нерсени сатып алышындай кылууга уруксат берилген жаш бала болсо, мына ошондой жаш бала эгерде мойнуна алса, ал моюнга алгандыгы дурус болот дейт. Кыскасы, эгерде азат адам, балагатка жеткен акылдуу азат адам, эгерде мен паланчыдан карыздармын десе, ошол айткан сөзү анын мойнуга жүктөлөт. Мейли ошол мойнуга алып жаткан кезде жанагы канча карыздар экендигин атасын, мисалга 100 сом карыздармын деп, же атабасын. Мисалга жөн эле мен паланчыдан карыздармын десин. Айырмасы жок, мойнуга эмне боло берет экен? Милдет боло берет. Ва юқалу лаху баййинил маджхула. Эми эгерде белгисиз нерсени, маалым эмес нерсени мойнуга алган болсо, мисалга мен Айдар шейхтен карыздармын деп койдум. Бул белгисиз да. Эмне карыздармын мен? Кой карыздармынбы, уй карыздармынбы, акча карыздармынбы, акча болсо канча сом карыздармын? Белгисиз. Ушундай болгон болсо, ва юқалу лаху баййинил маджхул. Мына ошол белгисиз нерсени сиз эмне кылыңыз? Баянда бериңиз. Канча карыздарсыз? Себеби аны мен белгисиз айтып атам, ошол себептен менден суралат да канча карыздар экендигин. Фа ин лам юбаййин ажбарахул хакиму алал баян. Мына ошондуктан эгерде мен жанагы моюнга алган адам дейли, моюнга алган адам баянда бербесе, аны сот, казыят аны баяндоого мажбурлайт. Бир адам белгисиз сумманы, белгисиз нерсени моюнга алдыбы, аны баянда деп айтабыз. Баяндады да баяндайт. Баяндабады, сот тараптан аны баяндоого мажбурланат. Себеби ал киши, моюнга алган киши, моюнуна милдет болгон нерседен кутулуш керек. Кутулуу эмне менен болот? Тек гана ошол сумманы аташ керек. Эмне карыздар? Канча суммада карыздар? Фа ин кала ли фуланин алайя шейун лазимаху ан юбаййина ма лаху кыйматун. Эгер андыктан дейди, эгерде бир киши минтип айтса, bir kişi mintip moynuga aldı. Li fulanin alayya şeyun. Palançından menden bir nerse alasası var dedi. Başkaça aytkanda men palançıdan bir nerse karızdarmın dedi. Mına uşunday şeyun ne dep koydu. Al şey emne? Nerse? Buyum ne al? Akçabı, altınbı, kümüşbü, kartoşkabı, piyazbı, gürüçbü emne al? Lazimahu ay yubayyina ma lahu kıymatun. Bağısı bar nerseni bayanda olsa zarıl bolot. Bağlı nerseni. Bağsız nerseni. Misalga aytsa men palançıdan karızdarmın dep turup bir dan buday, bir ştuk buday karızdarmın dese anda jarabayt. Bunun bağısı yok. Şonduktan bağısı bar nerseni aytış gerek. Bazarda satılıp deyli je adamlar bağlay turgan nerse boluş gerek. Minimum bağlay turgan bir nerseni ataş gerek. Takır ile bağlabay turgan nerseni atasa anda emneken jarabayt. Wal qawlu fihi qawluhu ma'a yaminihi. Wal qawlu fihi qawluhu ma'a yaminihi. Qawluhu kimge kaytar? Janağı moyunga algan kişiге. Boşul meselede bayandoodu kimnin sözü kabul kılınat? Ölçömünü bayandagan kezde moyunga algan kişi sözü kabul kılınat. Birok şart emne ma'a yaminihi. Emne ant menen, ant berilet. Ant berilip anan janağı kança ölçöm atagan bolsa, kança summаны atagan bolsa oşonu kabul kılabız. Kaçan bunday ant berilip şunda moyunga alçın sözü kabul kılat? İn idda'al muqarru lahu aksara minhu. Eğer de janağı karız bergen adam andan bul atagan summadan köyrek summаны doğu kılgan bolsa. Mundayça aytkanda men ayttım da men Ali Şeyh'ten bir nerse karızdarmın dep koydum. Anan men oşonu bayandoodu meni menen janağı Şeyh'tin Ali Şeyh'tin ortasında emne payda oldu? Talaş. Men 100 som desem, jok tigi
Али шейх айтып атат, жок, сен 100 сом, 150 сом карыздарсыз дейт. Мына ошондой талаш болгон кезде мен моюнга алуучумунбу? Казыят мага, сот мага ант берип, менин сөзүмдү кабыл кылат. Эгер ант итсем, мен сөзүмдү кабыл кылат. Ва иза кала лаху алайя малун фалмаржау фи баянихи илейх. Ва юкбалу каулуху фил калили вал касир. Эгер де бир киши минтип айтса дейт. Лаху алайя малун, паланчынын менин мойнумда малы бар. Малы бар dedi. Мал дегенде көп нерсе болуп кетиши мүмкүн. Эми ушул мал деген сөздү баянdoодо фалмаржау фи баянихи илейх. Ушул малды баянdoодо кимге кайрылабыз? Моюнга алган кишиге кайрылат. Ошол киши эмнени баяндаса, биз анын сөзүнө эмне кылабыз? Кабыл кылабыз. Себеби мен паланчынын менде малы бар деп айткан кезде ал белгисиз бир нерсени атады. Аны эми ал баянда бериш керек. Бирок ва юкбалу каулуху фил калили вал касир. Ушул жерде көптү моюнга алабы, бир мал паланчыдан мал карыздармын деп көп сумманы атайбы, же аз сумманы атайбы, айырмасы жок. Биз эмне кылабыз? Сөзүнү казыят кабыл кылат да, ошол өзү моюнга алып, өзү атаган сумманы ошол паланчы деген кишисине берет. Фаин кала лаху алайя малун азимун лам юсаддак фи акалла мин 200 дирхамин. Демек, эгер моюнга алып аткан киши минтип айтса, лаху алайя малун азимун, паланчынын менде чоң, же болсо бизде көп бир малы бар. Мен паланчыдан көп карыздармын деди да, көп мал карыздармын деди. Ушундай сөздү айткан кезде 200 дирхамдан аз сумманы атаса, зекет милдет боло турган өлчөмүнөн аз сумманы атаса кабыл кылынбайт дейт. Караңыздар, ушул жерде моюнга алган киши бир мал карыздар экендигин моюнга алды. Бирок ошол малды сыпаттады, азим деп, көп мал, көп карыздармын деди. Андыктан бул сыпатты жокчуга чыгарганга болбойт. Жанагы биринчи сүрөттөгүдөй аз гана эле бир мал деп койгон кезде, мал эле деп койгонда аз гана сумманы атап койсо эле болбойт. Себеби бул жерде азим деген сыпаты бар, чоң мал деп. Мына ошону эске алыш керек. Эми азим эмне? Азим көп мал деп эмнени айтат десе, ал нисапка жеткен малды айтат. Нисапка жеткен малды малун азимун деп аталат. Ошондо адам бай болуп эсептелет деп айтканда. Эми алымдарыбыз айтат, бул эгерде не деген болсо, лаху алайя малун азимун минад дарахими, 200 дирхам мал каздармын деген болсо, ошондо 200 дирхамдан кемди кабыл кылбайбыз дейт. Ал эми эгерде динар деп атаган болсо, анда 20 мискол болот. 20 мискол биздин доордо эмне дедик? 100 грамм тегерегинде зекетте өттүк эле. Ал эми эгерде төө деген болсо, анда 25 төө милдет болот. Кыскасы, ошол зекет бериле турган суммадан кеми не кылынбайт экен? Кабыл кылынбайт. Мен паланчыдан көп сумма карыздармын десе, минимум эмне экен? Зекет милдет боло турган сумманы моюнга алса, ошондо кабыл кылынат сөзү. Ва ин кала лаху алайя дарахима касиратун лам юсаддак фи акалла мин 10 дарахима. Эгерде бир киши минтип моюнуна алса, паланчынын менде көп дирхамы бар деди. Дарахим касира деди. Көп дирхамы бар деди. 10 дирхамдан кемде сөзүнө кабыл кылынбайт. Анан көп дирхам каздармын деп туруп 9 дирхам эле деп койсо, ошол көп деген сөздү 9 деп чечмелесе кабыл кылынбайт. Түшүндүңүзбү? Көп деген сөздү эмне деп койду? 9 деп койсо кабыл кылмайт. Ошо минимум эмне болуш керек? 10 дирхам болуш керек. Эмне себептен? Себеби мына ушул сүйлөмдө Абу Ханифа менен шакирттеринин ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифанын көз карашында 10 дирхамдан кемде кабыл кылынбайт, шакирттеринин көз карашы боюнча 200 дирхамдан кемде кабыл кылынбайт сөзүнө. Себеби көп деген сөз адатта дейт, адатта адамды кедейликтин чегиден чыгарып, байлыктын чегиге жеткирген байлардын катарына кошкон сумманы көп деп аталат дейт. Абу Ханифанын шакирттери айтат. Мына ошондуктан 200 дирхамдан кемде кабыл кылбайбыз дейт. Ал эми Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча 10 бар го, 10
10 баянгы ismul jam колдонула турган араб тилинин грамматикасы боюнча. Ismul jam колдонула турган эң акыркы сан. 10га чейин биз анын тамизини эмне менен келтиребиз? Jam келтиребиз. Андан ал жакка кайра не келет? Жекелик түрдө келет. Көптүк түрдө эмес, жекелик түрдө келет. Мына ошондуктан дейт бул жерде дарохим дегенде көптүк түр болду. Ошол эң көбү канча болот дейт? 10 дирхам болот дейт. Кош. Fa in qala lahu alayya darahimun fahiya salasatun illa an yubayyina aksara minha. Alemi egerde bir kişi mintep aytsa deydi. Palançının mende dirhamdar alasası var. Darahim ele dep koydu. Kasira degen sözdü koşmadı. Anda 3 dirham ne bolot deydi? Millet bolot. Birok egerde 3 dirhamdan köptü keyin bayanda degende 3 dirhamdan köptü atasa kabul kılınat deydi. Emne sebepten darahima degende emne deybiz? 3 dirham deybiz. 3 dirham millet bolot dedik. Sebebi deydi. Oşol camnın en azı kança? Camnın en azı 3 deydi. Akallul cam thalasla Arap dilinde. Oşonun için de minimumu eski alınat deydi. Minimumu. Andan aşıkçası kümen. Minimum yakin 3. Andan aşıkçası kümen bolot. Oşonun aşıkçası millet emez. Kaçan millet bolot aşıkçası? Eğer de özü aytsa men 20 dirham dedim ele dese oşonda kabul kılabız deydi. Ve in qala lahu alayya kaza kaza dirhaman lam yusaddaq fi aqalla min 11 dirhaman. Eğer de bir kişi mintep aytsa dedi, palançının mende mına uşunça dirhamı var dedi de kaza dirhaman dedi. 11 dirhamdan az summanı atasa kabul kılınbaydı. 11 dirhamdan az summada emne kılınbaydı? Kabul kılınbaydı. Sebebi bu yerde moyunga algan kişi eki belgisi sandı atabatat. Kaza dep. Al ökövünün ortasında atıf tamgası yok. Karasanızlar lahu alayya kaza ve kaza mes. Kaza dep koydu. Emi atıf tamgası kollanılbagan iki sandan turgan en kiçineke san kaysıl bolot? 11 bolot. Ahada aşara bolot. Mana oşonduktan emne kılabız? 11 dirham millet bolot deydi. Hoş. Ve in qala kaza ve kaza dirhaman lam yusaddaq fi aqalla min ahada ve 20 dirhaman. Alemi eğer de mıntip aytsa deydi. Men palançıdan munça dirham kazdarmın dese. Cana degen, vav degen sözde koştu atıf tamgasını. Anda 21'den kemge kabul kılınbaydı deydi. Sebebi en minimum 21 boluş gerek. Karаңыздар, ne üçün? Sebebi bu dağın eki belgisi sandı atadı. Jokol Kuday. Bolgonu bu ökövün ortasında atıf tamgası, vav tamgasını koştu. Mına oşol vav tamgasını koştu. Emi karаңыз. Eğer de biz buga tamiz, mufassal keltire turgan bolsak, en azında emne bolot? 21 bolot. Atıf tamgası koldanılıp, iki sandan bir san kuralgan bolsa, misalga 21 jana 20 degen söz da, oşonda 21, oşol en azı 21 bolot. Mına oşonduktan 21 de kabul kılabız. 21'den kemini kabul kılınbaydı. Ve in qala lahu alayya aw qibali faqad aqarra bidaynin. Eğer de bir kişi men palançıdan karzdarımın dese, alayya deyvi, kibali deyvi, bu ekten söz Arap dilinde men palançıdan karzdarımın degen sözdü tuyuntat, düşündürüt. Buna oşonduktan eğer de alayya dese dağın, kibali dese dağın Arap dilinde men palançıdan karzdarımın dep aytkanday olup, bu bir karzdı özünün moynuga algan bolup eseptelet. Ve in qala lahu indi aw ma'i fa huwa iqrarun bi amanatin fi yadihi. Alemi eğer de moyunga algan kişi mintip aytsa, palançının menin canımda, meni menen birge akçaları var dese, anda bu kolunda amanat var ekendigini moyunga algan bolup eseptelet. Görüңүздөр, indi deseniz, ma'i deseniz, palançının mende emnesi var? Akçası var deseniz, bul karzdar ekendiginiz emez, teskerisince palançı sizge amanatka kaltırıp ketkendik bolup eseptelet. Mına oşonduktan anı eğer de kıyanat kılıp alsanız, özünçө başka bir sebepler menen jok bolup kete turgan bolsa, anı төлөp berip sizdin moynuңuzga emne bolboyt? Mildet bolboyt. Kıskası, moyunga algan kezde oşol kantip sözdü kanday koldoнгон, oşol ötө zarıl bolot. Oşogo jaraşa çeçim çıkarılat. Eğer de jana aytkanыбыздай alayya dese,
же кибали десе, анда карыздар экендиги, ал эми инди же маи дей турган болсо, анда колунда бир аманат бар экендигини моюндаганы болуп эсептелет. Мына ушул жерде токтотолу. Аллах Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.